Саламатсыңар балдар, бүгүнкү темабыз чач резинкасын жасоо. Биз бүгүн эки түрдүү резинканы жасайбыз. Мунусу чый курак, болбосо каттама курак. Ошону биз синтетикалык Кытайдын кийисинен жасайбыз, каттап. Азыр мен силерге кандай жасалат көрсөтүп берем ошону. Эки түрүн көрсөтүп берем азыр. Биринчи 6 сантиметрден экини кестим. Андан кийин эки түр кийистен жасайбыз. Кийистен экини кесем. Мынакей. Бирөөнү чый курак кылалык, бирөөнү каттама курак кылалык, балдар. Эми 4 сантиметрлик жашыл кийистен экини кесем. Чый курак мунубуз. Каттама курагыбыз. Мына бурчтарын бирдей келтиребиз. Муну чый куракка салабыз, бурчун келтиребиз. Муну каттама куракка. Даяр резинканы даярдап алабыз дагы. Резинканы катуу чыгып кетпегидей кылып бекитип алабыз. Муну чачка такканда чыгып кетпеш керек. Аябай жакшы бекитишибиз керек. Аягында түйүндү жабышы үчүн кичинекей, эң кичинекей кийисти акырын билгиспей бириктирип коебуз. Мынтип койсок, мынакей. Кийистен жакшы курак чыгып калды. Муну брош кылып алсак да болот. Бияка мындай кылып. Каттама курактай болуп көрүнөт, а бул болсо чый курактай болуп көрүнөт.